Жапаров учак кырсыгынан улам Алиевке көңүл айтты. Президент Садыр Жапаров Азербайжандын президенти Илхам Алиевке көңүл айтты. Анда ал Казакстанда Азербайжандын жүргүнчү учагынын кыйрашын терең кайгыруу менен кабыл алганын билдирген. Жапаров көз жумгандардын жакындарына көңүл айтып, жабыркагандарды тезирээк сакайып кетүүсүн каалаган. Аба кемесинин ичинде 67 адам болгону, анын 28 аман калганы айтылды. Актауда кулаган учакта кыргызстандыктар болушу мүмкүн. Казак басылмалары Казакстандын аймагында кырсыктаган учакта 3 кыргызстандык болгонун жазышты. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги маалыматты тактап жатканын кабарлады. Бакудан Грозныйды көздөй бараткан учак тумандан улам алгач Махачкалага жөнөтүлүп, кайра Актауга багыт алганы маалым. Учакта 70ден ашык киши болгон. Ева, кит там. Ёб твою мать! Что там? Бля, самолеттің баш. Бишкектин каягындагы үйлөр биринчи сүрдүрүлөт. Бишкекте реновация иштери Чүй проспектиси менен Фуч көчөсүнүн кесилишиндеги үйлөрдөн башталышы ыктымал. Бул тууралуу мамлекеттик курулуш жетекчиси Нурдан Орунтаев билдирди. Ал жакта 2-3 кабаттуу эски үйлөр жана жатаканалар жайгашкан.